Мен Закирова Сара Исаевна. Закиров Шайназар Абдикеримовичтин жубайы болам. Мен ушул Закиров Шайназар Абдикеримович жөнүндө кичине айта кетсем деп турам. Закиров Шайназар 1966 жылы Ош областынын Кара Суу районунун Кара Суу совхозунун большевик айылында туулган. Ошол жерде мектепти бүтүп, андан Украинада служба кылып, андан келгенден кийин мединститутка тапшырып, мединституттун жаш балдарды дарылоо бөлүмүн аяктаган. Мединститут бүткөндөн кийин ал Кара Суу районуна барып иштеген. 2012 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Бишкекте жугуштуу ооруларды дарылоо клиникасына кирип, ошол жерде иштеп жаткан. Шайназар жөнүндө айта кетсем, Шайназар өтө жөнөкөй, ак көңүл, кичипейил, боорукер, чыдамкай, мээнеткеч, өзүн туура жашаганды билген, жашоону сүйгөн, өзүнүн элин, жерин барктаган, патриот, жумушун так аткарган, илим билимдүү, врач, сүйүктүү ата, мээримдүү ата, сүйүктүү жар эле. Бактылуу турмуш кечирип, өзүнүн жумушун жакшы көрүп, жакшы иштеп жаткан учурда 2020 жылы март айында бүт дүйнөнү каптаган COVID-19 оорусу биздин Кыргызстанга да келип жетти. Ошол күн менин азыр кадимкидей эсимде. 18 мартта келди деген кабар таркады. 21 марттан баштап кызыл зоналар ачылды. Ошол булар жугуштуу ооруларда иштеген үчүн Шайназарларды биринчи ошол жака жумушка тартты. Шайназар марттын 21-нен баштап сырт жактан келген, самолет менен келген адамдардын арасынан ушул оорунун вирусу барбы, жокпу иликтеп тактап Гансиге, мектептерге каерге жаткырылса ошолордун арасынан ушул ооруларды изилдеп атышты. Ага чейин оору күчөй баштады. Анан эле Ош шаарында күчөдү деген кабар келип, биринчилерден болуп Шайназарды апрелдин 10-унда Ошко жиберишти. Ошто жакшы иштешти, кызыл зонада болду, сыртка чыккан жок, 14 күн иштеп, оору басаңдагандан кийин 14 күн обсервациядан өтүп, майдын ортолорунда 11-12-леринде Бишкекке келди. Келип, Чүй областтык больницасына жиберилди. Ошол жерде иштеп калды. Анан эле өзүңөр билесиңер, июнь айы кандай болду. Июнда оору аябай күчөдү. Уже ооруну эч ким башкара албай калды, мамлекет да карай албай калды. Ушундай бир ажиотаж болуп, күчөп, элдин ичинен баягы балдар чыгышты, патриоттор чыгышты, өздөрү жардам кылышып, тамак аш ташышып, уюштурушуп, медиктерге бензин куюп беришип, бардык чрезвычайная ситуация деп объявить этип, аябай оор ай башталды. Ошондо Шайназар иштеген коллектив республикалык жугуштуу оорулар клиникасы врачтарына оору жугуп, жабылып калды. Алар өздөрү врачтары сыртка чыга албай калды, сырттан кирбей да калышты. Ошондо оорунун күчөгөнүнө байланыштуу Кыргыз-Түрк больницасын ачууга туура келди. Аны ачкан менен ал жерде врачтар жок. Инфекционист врачтар ооруп атат. Сыртта Шайназарга окшогон 1-2 врачтар бар. Анан өкмөт эмне кыларын билбей, ординаторларды, башка спецтеги хирург, лор, косметолог, ушуга окшогон врачтардан чогултуп, бригада түзүп, аны сен инфекционистсиң, сен жумушуңду билесиң, кел деп Шайназарды кошуп, ошол больницага киргизишти. Бул 7-июнь күнү чакырылды. Баргандан баштап эле телефон бар, сүйлөшүп турабыз.
үйден чыкпагыла, ситуация оор, оору башталып келген киши жок. Бизге келген оорулардын бардыгы оор жана өтө оор болуп атат деди. Анын ошол кезде бул врачтарга тамак ашы да начар болду. Айласыздан биз үйдөн тамакташып аттык, кызым экөөбүз. Күнүгө бир маал апарып бергенге мүмкүнчүлүгүм болуп атты. Ошондой ситуацияда аябай кыйналып иштеди. Күн ысык, июнь айы, жай чилдеси, оору көп. Баягы нормага коюлган 6 саат жумуш деген жок. 18-16 саат иштеп атабыз. Кээде андан да көп болуп кетип атат деп телефондон сүйлөшүп аттык. Анан 14 күн иштеп, Шайназар менен иштеген бригада бардык обсервацияга кетти. Анан Шайназар кайра калып калды. Ай, сен неге обсервацияга чыкпайсың десем, дагы кийинки бригада келет экен, аларга үйрөтө турган инфекционист врач жок, мени суранып атышат деди. Ай, сен чарчадың, эс алышың керек, дем алышың керек, организмиң уже кыйналды десем, кой, мамлекетибиз ушундай болуп аткандан кийин, менден коллективим суранып аткандан кийин, мен иштеп кое берейин, 14 күн бат эле өтөт деп кайра жумушка кирип кетти. Иштеп атып чыгарына 4 күн калды эле. 4 күн калганда грипп болуп атам деди. Анан эле тест тапшыртып, ПЦР тест. Анан эле ковид положительный чыгып калды деди. Оорусу бат күчөдү, бат өрчүдү. Анан ал турецкий больницадан ал жерде биринчи орун жок. Гансиге бар, же үйүңөргө кеткиле дептир. Ушул дагы мага, мен айттым, Шайназар үйүңөргө кеткиле десе үйгө келе бер дедим. Десем, жок. Үйдөгү сага жугат, балдарга жугат, мен барбайм, мен ушул жерде эле лечение алам деп кайра ошол жерден орун табышып, ошол жерде лечениени баштады. Ошол биринчи баягы медиктерге кандай бир туура эмес мамиле десем да болот да, эми же ситуация ошондой болду. Бирок 1000 ситуация болсо дагы бул элди дарылап аткан врачты ооруп калса эле сразу бар үйүңө бар деген туура эмес дегендей ойдомун да. Ушул жерден эле биз врачтарды барктай албай турганыбыз, кадырлай албай турганыбыз көрүнүп калды. Андан ал жерде баягы кислород берген аппараттары ал хирургиялык багытта салынган больница болгон үчүн бул аппараттары бул ковид оорусуна каралган эмес да. Ошондон кыйналып аны 9 июль күнү инфекциялык ооруканага которушту. Которгондо Шайназар айтты, эми айыгам, бул өзүбүздүн стена, өзүбүздүн врачтар, Кудай буйрса айыгам деди. Шайназар жашоону жакшы көргөн, жашоо үчүн аракет кылганын мен телефондон сүйлөшүп көрүп турдум. Анан жок, ооруну жеңе албады. Бул оору Шайназарды 17 июль күнү алып кетти. Биз үй бүлөбүз, 2 кызым, балам, үчөөбүз эң бир сонун байлыгыбыздан, эң мээримдүү атабыздан, эң боорукер атабыздан айрылып кала бердик. Биз үчүн бул өтө чоң жоготуу болду. Азыркы күнгө чейин анын орду толукталбай келет. Азыр балдар чоңоюп атат, күн өтүп атат. Бул эми убакыт өтсө унутулат дейт экен. Жок, бул унутулбайт экен. Бул просто Шайназары жок жашоого көнө баштайт экен адам. Мен ушу Шайназары жок жашоого көнбөгөнгө аргам жок да. Көнүп атам эми. Балдар деле көнүп атат. Анан дагы мындай айта турган нерсе, ошол кезде июль айы, кара июль деп аташты, аябай оор болду. Аны мен айтпасам деле бардыгыбыз ушул жерде өзүбүз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, денебиз менен сезип турдук ошол июль айы кандай болгонун. Ошондо биринчилерден болуп, баягы согуш чыкса, солдаттар биринчи болуп алдыга чыккандай эле врачтар
бул вирус менен күрөшкөнгө биринчи болуп көкүрөгүн тосуп алдыга чыгышты. Анан ошондо баягы душмандын огунан өлгөн солдаттарга окшоп эле вирус жугузуп өлүп алган бул врачтар болду. Эми ушулардын эмгегин биз баалашыбыз керек, баркташыбыз керек, даңкташыбыз керек. Бул тарыхта бизден кийинки муундарга дагы айтылыш керек. Мындай ушундай врачтар болгон, ушулар ушундай иштеген, ушинтип эрдик көрсөткөн. Ошол ситуацияда эми бардык врачтар жапа-тырмак киришкени бар, 5 кол тең эмес. Больничный алып качып кеткени бар, иштен бошонуп чекеде турганы бар. Ошондой болбой, бул шайназарлар алдыңкы катарда иштешти. Анын үстүнө өзүнүн специ жугуштуу оору болгон үчүн алдыңкы катарда иштешти. Күн өтүп, анан мамлекет тарабынан айтсак, мондой оору жугузуп алган врачтарга деп компенсация беришти. Анан өмүрүн берген врачтарга деп компенсация беришти. Ал берген компенсациясына рахмат. Бирок ошол компенсация Шайназар үйдөн жумушка кетип, мен алтыным, мен жумушка жеттим деген звоногуна да татыбай калды да. Кечиресиңер. Кээ бири ушунча акча бердик го, ошо акчаны алды, жакшы иш кылдык деп түшүнсө керек. Бирок бул адамдын өмүрүн эч кандай байлык, эч кандай дүнүйө адамдын өмүрүн алмаштыра албайт экен да. Ошентип жүрсөк, Рахат Оморов деген хирургия бөлүмүнүн зав кафедрасы бар экен. Мен ошол кишиге өтө ыраазымын да. Өкмөт акча бөлгөн жок. Өзү инициатива көтөрүптүр. Өзү инициатива көтөрүп, спонсорлорду таап, ушул медакадемиянын жанына ушул пандемия учурунда каза болгон врачтарга эстелик деп эстелик орнотту. Ошого бизди да чакырды. Мен да барып күбө болдум. Ошол жерде Шайназардын аты турат. Кичине болсо дагы мындай моралдык жактан ушул Шайназардын эмгеги бааланып атат, хотя бы ушул врачтардын арасында бааланып атат деген ыраазычылык менде пайда болду да. Рахат Оморовго чоң рахмат. Мага окшоп көбө рахмат айтып атса керек. Ошондо Сүйүнбек Касымбеков деген өкмөт адамы барып сүйлөдү. Ошол жерде айтып атат: өлкөңөр кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансынчы чагылганга дейт. Бул Шайназарлар, врачтар бардыгы чагылганга айланышып, жүгүрүп иштешип, вирус менен күрөштү. Вирус деген бул мындайча айтканда душман менен күрөштү. Эми ошонун эмгегин баалаш керек да. Шайназар өттү. Ошол кезде Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган. Анын Шайназарга окшогон ошол күнү 5 медицина кызматкери каза болуптур. Анан элге угузуп, көңүл айтып атат. Булар биздин чыныгы баатырлар. Булар эч убакта унутулбайт дейт. Ооба, булар биздин чыныгы баатырлар. Биз унута албайбыз. Бирок ошол чыныгы баатыр экендигин тастыктаган нерсени ушул врачтарга бериш керек да. Мен ошону айтайын деп турам да. Булар баатырлык кылышты. Булар унутулбайт. Ошол кыргыз элинин баатыры, же бул ушундай баатырлык иш кылды, бул эрк медали менен сыйлансын, же бул баатыр болсун, же бул саламаттык сактоо тармагында отличник болду деп ар биринин эмгегин баалаш керек. Ошол эстелик ачылып атканда 123 медицина кызматкери каза болуптур. Анын
79'u врачтар экен. Мен азыр 79 үй бүлөдө мага окшоп, менин балдарыма окшоп, күндө атасын жоктоп, күндө атасын издеп, күндө кайгырып, кайгы менен күн өткөрүп келатышат. Буларды унутуп калган эч адамгерчиликке жакпайт. Ошон үчүн мен азыркы өкмөттөн, азыркы саламаттык сактоо министринен ар бир ошол 79 врачтын иштеп аткан коллективинен суранып кетерим. Ушулардын өзүнүн жасаган эмгегин өздөрүнө ылайыктуу кылып баалап берсеңиздер. Мен ошону айтайын дедим. Өз эли үчүн өмүрүн берген баатырлар. Расмий маалыматтарга таянсак, 19 октябрга карай 6866 медициналык кызматкер COVID-19 илдетин жуктурган. Ал эми каза болгон кызматкерлердин саны 100дөн ашкан.